жазылып, клиптер тартылып, ырдалып атат. Ошентип иштешип калдык. Сөздөрүм өзү бул кыз мындай бир сөзгө аябай маани берген, сөз баккан кыз экен. Сөздөргө маани берет экен. Мен дагы ошону жакшы көрөм. Ошондой жакшы чыгармачыл үй бүлө татынакай иштешип атабыз ушинтип. Бул чыгармачыл иштешүү кандай болот? Сиз акынсыз, Жазгүл айым оончу. Алгач сиздин жазылган даяр ырыңызга Жазгүл айым оон жазат да, же оон жазып андан соң сизге кайрылабы? Кандай болот? Биринчи эле ырды, мисалы үчүн бир күн бар, ошо китебимден алып, өзү жактырып, эже ушундай сөзүңүздү таттым, диван экөөбүз кезигип, анан жазды. Андан кийин ата энем ырысын деп Мындарбек Чобиев аткарып атат. Аларды анда китебимден көрбөй же ошолор мага жакты. Кандайдыр бир сонун бир кайрыктар келип атат эже. Эне ата жөнүндө деп. Анан ал жазылды. Анан сүйүү темасына кайрылды. Мен сени деп. Анан айттым, мен кызгануу жөнүндө көп жазбайт элем, ырларым көп эле деди. Ал жерде мен сени кызганам деген сөздөр бар. Бирок ага жазылды. Жакшынакай ырчы Баатыр ырса деп атап. Жакшы, ушинтип иштешип атабыз. Кудай буйрса, мен аябай ийгилик каалайм. Үйдө дагы жакшы келин, коомдо дагы жакшы. Eneme suyum artık gelenin Özümürgü diyse deymin gereğim Ozar dolum yolu olsa ömürdün Silersin er uylumuzdan vererim Atenim vardayım jarıp durmuşum Ata enem altın kazıp yıldızım Gözü var da barkın bilip saylayalım Ata enem demirgen ırısım Özümürdün özü bölüp olanam Ata enem uzak yaşap suranam Kırazımın barlardan